камкордук алуу боюнча жана көзөмөлдүк жүргүзүү боюнча төмөндөгү маселелерди чечип алуу керек. Кандай адамдар ушундай камкордук ала алат жана кандай адамдардын үстүнөн ушундай камкорчу же көзөмөлдүк кылуу чаралары белгиленет. Биринчи маселе, камкордук алуу бул 14 жашка чыга элек жашы жетпеген балдардын үстүнөн жана сот тарабынан кандайдыр бир мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар же кандайдыр бир сот тарабынан ошо психикалык жактан ооругандыгы үчүн сот тарабынан ошо аракетке жөндөмсүз деп табылган адамдардын үстүнөн камкорчу белгиленет. Ал эми 14 жаштан 18 жашка чейинки адамдарга жана кандайдыр бир азарт оюндарына берилип кеткен же бир ичкиликке берилип кеткен адамдардын үстүнөн ушундай бир көзөмөлдүк жүргүзүүчү адамдар белгиленет. Көпчүлүк учурда суроолор пайда болот ушу камкорчулук менен камкордук алуу менен ушу көзөмөл жүргүзүү экөөнүн айырмасы эмнеде деген. Айырмасы ошо жогоруда атап өткөндөй, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 67 жана 68 берелеринде белгиленген. Камкордук алуучу жана көзөмөлдүк кылуучу адамдар булар деген сөзсүз түрдө сот тарабынан белгиленет. Жана биринчи эле кезекте бул кандай адамдар ошол көзөмөлдүк кылууга же камкордукка алууга талапкер боло алат. Ушул маселени карап алышыбыз керек. Бул жанагы соттолбогон адамдар, же кандайдыр бир ичкиликке берилбеген адамдар, же кандайдыр бир соттун чечими менен ата энелик укуктан ажыратылбаган адамдар, булар ошо камкорчу жана көзөмөлдүк кылуучу болуп дайындалууга талапкер боло алышат. Жогоруда айтып өткөндөй, камкордук алуучу адамдар жана көзөмөлдүк кылуучу адамдар булар сөзсүз түрдө сот тарабынан белгиленет. Ал эми сотко баруу үчүн ага чейинки бир катар бир процессуалдык иш-аракеттерди кылуу керек. Эң эле биринчи камкордук ала турган адамдар мамлекеттик социалдык башкармалыгына кайрылуу керек. Социалдык башкармалыгына кайрылганда буларга белгилүү бир корутунду чыгарып берет. Корутундун негизинде ошо камкордукка алуучу жашы жетпеген адамдын же кандайдыр психикалык жактан жабыркаган адамдын үстүнөн камкорчу боло алат деген бир корутунду берилет. Ошол корутундун негизинде жана бир тиешелүү документтерди чогултуп алып, талапкер сотко арыз менен кайрылууга укуктуу. Сотко кайрылган учурда соттун кароо учурунда кандай тартип болот? Сот кароодо сот 1 айдын ичинде бул маселени карап чечим чыгарууга тийиш. Соттун кароо учурунда бул маселе прокурордун жана социалдык башкаруу органдарынын жана камкордукка алуучу адамдын өзүнүн катышуусу менен, милдеттүү түрдө катышуусу менен каралат. Ал эми эгер камкордукка алынып жаткан жаш жете элек бала 10 жаштан өйдө болсо, анын өзүнүн катышуусу менен маселе каралат. Ушул камкордукка алуу жана көзөмөлдүк кылуу боюнча катардагы бир суроолордун дагы бири бул нерсе эмне себептен керек деген. Бул маселе 14 жашка чейинки, же 14 жаштан 18 жашка чейинки жашы жетпеген балдардын же кандайдыр бир соттун чечими менен аракети чектелген, аракетке жөндөмсүз деп табылган адамдардын үстүнөн көзөмөлдүк кылуу, камкордук кылуу же алардын үстүнөн кандайдыр бүтүмдөрдү жүргүзүү. Ушул маселелерди аткарууда бул камкордук кылуу сөзсүз түрдө керек болот. Жана кийинки маселе камкордук алуу жана көзөмөлдүк кылуу эмне себептен керек деген маселе көп жаралат. Бул камкордук алуу жана көзөмөлдүк кылуу жашы жете элек балдар үчүн бул көбүнчө ушу тарбиялоо максатында маанилүү. Ал эми аракетке жөндөмсүз же аракет жөндөмдөрү чектелген адамдар үчүн бул алардын кызыкчылыгын коргоо үчүн ушу көзөмөлдүк кылуу маанилүү.